Урматтуу теле көрүүчүлөр, алдыда биздин эфирибиз креативдүү экономика жана жаштар тууралуу болмокчу. Студияда Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Муну менен катар президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы креативдүү индустриялардын биринчи фестивалына катышып, биздин жаштарыбызды алдыга умтулууга чакырды. Кыргызстандын чыгармачылык коомчулугу келечекте туруктуу өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири катары дүйнөлүк чыгармачылык чөйрөгө активдүү интеграцияланышы керек. Мен ар бир мекендештеримди жаратмандыкка умтулууга, чыгармачылык көз карашты калыптандыруу жаатындагы алектенүүгө жана келечекте ата мекендик гана эмес, дүйнөлүк коомчулуктун актуалдуу суроолоруна жооп издөөсүнө жарай турган интеллектуалдык продуктуну өндүрүүгө чакырамын. Кыргызстандын ар бир жараны кайсы гана тармакта болбосун, креативдүү, ошол эле маалда жаратман боло аларына үмүтүм чоң. Креативдүү экономика тармагында биздин эфирибиздин коноктору Назгүл Кубакаева жана Анжелил Мукамбетов. Саламатсыздарбы, биздин эфирибизге кош келиптирсиздер. Сиздерге алгачкы эле суроо, ошо президент ушул креативдүү экономиканы колдоп, атайын жарлык чыгарып, сиздерге шарт түзүп берди. Эми сиздер эмне жасайсыздар дагы, сиздерден Кыргызстан жаштары эмнени күтсө болот? Нуржан, саламатсызбы? Чакырууңарга биринчиден чоң рахмат. Анан сиз бизге сиздер деп кайрылып атасыздар. Биз бүгүн Креативдүү индустриялар ассоциациясынын өкүлдөрүбүз. Азырынча биздин ассоциацияда 30дай компания бар. Биз азырынча баардык креативдүү индустрияны тааныштырган жерибиз жок, бирок биздин багытыбыз жана максатыбыз ушул креативдүү экономиканы Кыргызстанда өнүктүрүү. Жарлыкка кол коюлгандыгы бул жакшы шарапат, алдыга коюлган жакшы бир кадам болду деп эсептейбиз, ассоциация мүчөлөрү. Анткени Кыргызстан дүйнө жүзүндө ааламдашуу доорундағы эгемендүү мамлекеттердин бири. Ошол ааламдашуу доорунда дүйнөдө башка мамлекеттерде динамикалуу өнүгүп келе жаткан постиндустриалдык билимге негизделген креативдүү экономикага бет багып, ошондой кошулуп жатканыбыз абдан жакшы көрүнүштөрдүн бири. Креативдүү экономика бул жаратмандардын экономикасы десек болот. Биздин элибиз өзү таланттуу, идеяларга бай келебиз. Мына ошонун бардыгын жаңы технология, инновациялардын нугунда өнүктүрүп өстүрүп кетсек, бул жакшы бизге дагы акчалай дагы каражаттарды алып келсе, биздин экономикабыз өсүп, адам капиталы дагы өсүп өрчүйт деген ишеничтебиз. Мурун ошо компаниялар бириге электе, ошо жарлык чыга электе, сиздерде кандайдыр бир тоскоолдуктар бар беле? Бул жарлык сиздерге эмне түзүп берет? Эмне шарттарды түзөт? Эмне ыңгайлуулуктар жаралат сиздерде? Бул жарлыктын чыгышы менен тоскоолдук гана эмес, бир гана баягы кеңейүү жана ошол бизде креативдүү индустрия тармагында иштеген мына Жалил сыяктуу жигиттер, кыздар бар. Алардын компаниялары, алар кичи майда компаниялар да, стартап деп коюшат, чакан компаниялар, алардын мүмкүнчүлүктөрү баягы өзүнүн компаниясын алдыга жылдыруу, анан башка бир долбоорлор болуп калса сырткары тараптан ошол жактан бир иш келишимдин негизинде иштешүү да. Бул жарлыктын кол коюлушу, демек ушул сыяктуу креативдүү индустрия тармагында иштеген компаниялар жалгыз гана өзүнүн гана индустриясы эмес, башка дагы индустриялар менен шериктештикте жогорураак, башка масштабта иштөөгө жакшы шарт түзүлдү десек болот. Башкача айтканда, биз жалгыз эле бир компаниянын кызыкчылыгы же болбосо бир эле индустрияны көздөбөстөн, жалпы Кыргызстандын артыкчылыктуу өнүгүү багыты креативдүүлүк болгондон кийин, демек бизде азыр саясат дагы өзгөрөт, Кыргызстандын жаңы брендин түзүүгө жакшы шарт өбөлгө болот. 30дан ашык компания бар деп койгонсуз, анын ичинде сиз дагы бир компаниянын жетекчисин деп атасыз. Сиздердин компания эмне менен алектенет? Эмне Кыргызстанга кандайдыр бир салымын кошуп атабы? Өзүңүздүн компанияңыз тууралуу, жумушуңуз тууралуу айта кетсеңиз. Биздин компаниябыз профессионалдуу анимация жасайт. Биз Манас боюнча, Кыргызстандын тарыхы боюнча чоң долбоорлорду жасадык. Кыргызстанда биринчи киберпанкты жасадык жана мындай көп жумуштар жасалууда. Буюрса дагы чыгат.
жалпысынан ошондой анимация тармагынан эки багытыбыз бар: коммерциялык анимация жана өзүбүздүн долбоорлорубуз. Сиздердин компанияда кимдер иштейт? Биздин компаниябызда сүрөт тартуучулар иштейт, аниматорлор иштейт, композер деп коет, прорисовщик, фондорду тарткандар, звукорежиссер, фолий, толтура адам бир долбоордун үстүндө 20-дан ашык киши иштейт. Алар офлайн түрдө иштейби же азыр бизде IT сферасы өнүгүп келе жатпайбы же онлайн түрдө эле кайсы жакта болбосун иштей беришеби? Офлайн деле иштейт, онлайн деле иштейт. Бизде мындай байланган эмес. Бир жерге, ар бир жерден иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле кечээкү биздин креативдүү экономика боюнча фестивалга БУнун өкүлү да катышты. Анда канчадан ашык компаниялар бар? Дүйнөлүк рынокко чыга алабы биздин ошо креативдүү экономика фестиваль негизинде ошо иштеген компаниялар дүйнөлүк рынокко чыга алабы? Сиз айтып жаткан фестиваль бул Кыргызстандагы биринчи ирет креативдүү индустриялар тармагында иштеген компаниялардын башын бириктирип биргеликте өткөрүлүп жаткан иш-чара. Бул фестиваль жалгыз гана ассоциация тарабынан өткөрүлгөн жок. Биздин өнөктөштөр жана тең уюштуруучуларыбыз бул Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы болду. Ал жерде акселератор лаборатория деген атайын долбоору бар. Алардын максаты ушу инновациялык жана креативдүүлүктүн негизинде иштеген жаңы компанияларды колдоо. Анан өкмөттүк уюмдардан кыргыз патент менен иштештик, себеби алар дагы жанагы автордук укук маселесин тескегендердин бири өкмөт тарабынан. Анан Ололо жана Codify компаниялар менен биргеликте өткөрүлдү да бул иш-чара. Анан эми бир эле фестивалдан кийин эми алар дүйнөлүк деңгээлге чыгып кетет дегенден биз алыспыз. Бирок ошол дүйнөлүк деңгээлге чыгуу үчүн бирден бир керектүү болгон иш-чара болду деп эсептейбиз. Анткени биз ал жактан Орусиядан, Казакстандан дагы спикерлерди чакырдык. Анан биздин өзүбүздүн мекендешибиз дагы Америка Кошмо Штаттарынан атайын ушул фестиваль үчүн учуп келди. Талай Жумабаев, ал өзү Google компаниясында софт инженер болуп иштейт. Анан муну мен эмнени айтайын деп жатам? Биз эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн албетте бизде Борбор Азия чөлкөмүндө дагы жакынкы өлкөлөр менен бир карым-катнаш мамилелер да болуш керек да. Биз бири-бирибизден үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле учурда Кыргызстандагы өзүнүн өңүтү, мүнөзүнө ылайыктуу болгон креативдүү индустрияларды өнүктүрүп, креативдүү экономиканын жигердүү катышуучусу болсок, биздин жанагы концепцияда каралган инвесторлорго жагымдуу болгон климат дагы түзүлсө, ошондо биз жана креативдүү экономиканын пайдалуу жактарын толук кандуу ала алабыз. Бул ишке ошо бул Бишкек шаарында эле болуп жатпайбы азыр? Анан биздин ошо Элек жергесинде дагы, Айыл жергесинде дагы ушундай бир таланты ашкан биздин жаштарыбыз көп. Анан алар калып калбайбы сыртта? Аларга дагы кандайдыр бир шарттар түзүлгөнбү же алар менен жолугушуу өткөрөсүздөрбү ошол багытта? Кандай иштер жүрөт? Нуржан, сурооңузга рахмат. Биз дагы ушул маселенин үстүндө ойлондук. Негизи фестивалда бул Бишкек шаарында өткөндүктөн Бишкектин меймандары жана Бишкектин тургундары жакшы кеңири катышып кетишти, 1000дей катышуучу болду. Ал эми аймактарды биз азырынча технологиянын негизинде Zoom аркылуу кошууга аракеттендик. Ал жерде түзмө-түз котормочу дагы отурду. Орус тилдүү спикерлердин маегин, алардын берген билдирүүлөрү кыргыз тилине которулуп берип жатты. Анан биздин ассоциациянын максаты албетте биз ушул биринчиден азыркы жаңы түшүнүк болуп келе жаткан креативдүү экономика, креативдүү индустриялар кайсылар экендигин таанытуу. Бул да биздин максатыбыз кеңири эл катмарында. Анан учурдан пайдаланып силердин көрөрмандарга да кайрылып кетемин. Эгерде силердин аймактарда ушундай чыгармачылыктын негизинде уюшулуп иштеп жаткан топтор болсо, биз менен байланышка чыкса болот. Ассоциация менен биз дагы биргеликте силердин иш-чараларга келели, чогуу иш-чараларды түзөлү. Баягы биздин эң негизги ураныбыз бул жаратман Кыргызстан. Биз бөлгөн жерибиз жок, орус тилдүүлөр гана же болбосо ушу шаардын тургундары деп. Биз бардык аймактарды дагы камтууга кызыктарбыз.
Анан мына Жалил да өткөндө азыр айтып кетти. Манас кино тасмасы, андан сырткары тарыхый дагы тасмаларды тартышкан. Мүмкүн Жалил өзү кененирээк айтып кетет ал жөнүндө. Ошол креативдүү индустрия тармагында иштеген компаниялар өздөрү борбордо жайгашса дагы, бирок алар дагы аракеттенип жатат кыргыз тилинде жасоогочу. Анан ошо кыргыз тилдүү контентти дагы биздин аймактагы жашоочулар туура колдоно билсе, ошону колдоп жайылтып кетсе дагы абдан жакшы болот да. Анан учурдан пайдаланып дагы айта кетчү нерсе, негизи биз дүйнөгө аламдашуу доорунда иштеп жаткандыктан, жашап жатканыбыздан англис тилин да кеңири үйрөнүшүбүз керек. Анан кыргыз тилин дагы негизи айтылат го, канча тил билсең, ошончо адамсың, ошончолук сен инсан болосуң деп. Анан ошол маселелер дагы бар да. Бул жагынан алып караганда сиз туура маселени көтөрүп жатасыз, баягы аймактарды дагы камтыш керек. Сиз ошо Манас киносу боюнча ошо быйылкы жана тартыла турган коомчулукка көрсөтүлө турган кинобу же башкабы? Ал кино эмес, ал анимациялык долбоор. 10 серия жалпысынан 4 серияны 2020-да чыгарганбыз, азыр 6 серия чыгарылат. Анан Назгүлдүн оюна кошулуп айтуучу сөзүм ошол аймактарга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар негизи. Биз мындай Бишкек менен чектелбейбиз иштегенде. Биз аймактарга дайыма тренингтерди Zoom аркылуу өткөрөбүз. Кээде ошо аймактарга да барабыз. Анан бизде мисалы үчүн иштегендер жалаң гана Бишкектен эмес, бир кызыктуу адам бар, ал Россияда жашаган, Россияда төрөлгөн, бирок кыргыз. Северобайкальский деген кичинекей шаарда жашаган, анан ошол шаардан иштеген 2 жыл бизге. Анан 2 жылдан кийин биз Бишкекте көчтүрүп, мындай Бишкектен азыр иштеп жатат бизге. Мындай мүмкүнчүлүктөр башка шаарларга дагы бар. Эң башкысы мындай англис тилди үйрөнүү, англис тил өтө маанилүү. Өзгөчө анимацияда, технологияларда англис тил өтө маанилүү. Анан Караколдон иштесе болот, Жалал Абадтан да иштесе болот, Оштон да иштесе болот, мындай чектелген эмес. Жалпысынан ошондой. Эң башка талап болгону англис тилин билүү керек, калганын өздөрү үйрөнүп алышабы же ошол нерсеге шык керекпи? Шык да керек, бир аздан мындай калоо тилек керек эң башынан. Анткени бизде анимациялык индустрияда деле анимацияга үйрөнгөндөр гана эмес, мындай тышкы жактан келгендер да толтура. Анткени мисалы үчүн бир тасманы жасаганда жалаң гана ошого үйрөнгөн эмес, мындай тышкы ойлор дагы керек. Ошондуктан биз эки жак тараптан алабыз бизге иштегендер. Жана мындай жалпы айтканда креативдүү экономика бизден тышкары башка тармактарга да жардам берет. Мисалы үчүн Кореяда алардын креативдүү экономикасы дорама, мына кей-поптор, алар рамёндун сатуусуна жардам берет, Кореянын косметикасынын сатуусуна жардам берет, Кореянын техникасынын сатуусуна жардам берет, жана толтура тармактарга жардам берүүчү креативдүү экономика. Анан биз деле ошентип колдонуп, башка тармактарга жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана ошо бул мындай жакшы бир эмеси болот. Сиздердин компанияга кириш үчүн кандай талаптар керек? Балким жашы чектелеби же чектелбейби? Жашы чектелбейт, бизде 17 жашта иштегендер да болгон. 17 жаштан баштап. Анан эң башкысы мындай сүрөт тартууну билиш керек же монтажды билиш керек. Эң алдыңкы кадамдардан. Анан ошондон биз өзүбүз сүрөт коебуз бардыгына. Деги эле ошо сиздердин ассоциацияга кире турган компаниялар дагы деле сиздер кабыл ала бересиздерби же уже толуп калдыбы сиздерде? Негизи эле компаниялар кириш үчүн сиздерге кандай шарттар каралган? Алар балким акча төлөйбү же эмне кылышат? Ассоциацияга мүчөлүк ачык. Ага бардык ошол креативдүү экономиканы Кыргызстанда өнүктүрөбүз, жаратман Кыргызстан курууга кызыктарбыз деген
юридикалык тараптар же болбосо жеке ишкер катары иштеген чыгармачыл инсандар кошулса болот. Бизде ассоциация мүчөлүк акынын негизинде айына 1000 сомдон, ошондо бир жылына 12 000 сом акча төлөнөт. Бул акчанын эмнеге сарпталат деген суроого биздин административдик чыгымдарды камтууга, жабууга сарпталат. Анан дагы бизде кирүүчү акы бар, 3000 сом тери, 3000 сом. Ал кирүү акысы биздин ассоциациянын эң башкы органы болуп, башкаруучу бул мүчөлөр өзүлөрү эсептелинет. Ошо мүчөлөрдүн жыйыны ар бир 3 айда бир өтүп турат да. Ошол 3 айда бир мен жетекчи катары отчет берип турам. Мисалы үчүн азыркы күндө 30 компания 3000 сомдон топтоп, бизде азыр 90 000 сом акча бар да өнүктүрүү фондусунда. Эми ошол өнүктүрүү фондуну биз кандай максатта, кайсы долбоорду же болбосо ассоциацияны күчтөндүрүүгө бир сарптайбызбы, же кандай кылабыз, же ушул азыркы жакын арада өткөн фестиваль сыяктуу бир иш-чараны өткөрөбүзбү деген сыяктуу маселелерди ошо мүчөлөр менен биргеликте чечебиз. Негизинен алып карасак, ассоциациянын бирден бир максаты бир чети баягы жалпы калкка ошо креативдүү экономика жана индустрия тармагын тааныштыруу, түшүндүрүү болсо, экинчи жаатынан алып карасак, бул креативдүү индустриянын өзүнүн оюнчулары бири-бири менен тааныш эмес экен. Мисалы үчүн анимация тармагында иштегендер мүмкүн алар башка анимацияда иштеген компанияларды таанышат, бирок IT өнүмдөрүн жасаган компаниялар, мода дизайн, архитектура, креативдүү мейкиндиктерди жасаган инсандар же болбосо сүрөтчүлөр менен мүмкүн тааныштыгы жок да, кол өнөрчүлөр менен. Бирок бул жерде айтайын дегеним, ошол киноиндустрия тармагыдагы, массалык маалымат каражат тармагыдагы сиздер креативдүү индустриянын өкүлдөрүсүздөр да. Ошондо ар бириңер чыгармачылыктын негизинде өзүңөрдүн акыл жана талантыңардын негизинде иштейсиңер да, эмгектенип, мээнеттөгүп. Ошол ар кайсы креативдүү индустриянын өкүлдөрү бири-бириңерди күчтөндүрүп, мүмкүн силер мындан да жакшы, артыкчылыгы бар бир долбоор же болбосо бир чоң өнүм чыгарсаңыздар болот да. Ошентип биз Кыргызстанды дүйнө жүзүнө да тааныткандай, ошол өңүттө иштесек, мүмкүн Кыргызстандын жаңы бренди түзүлөбү деген максатта дагы ушул ассоциация түзүлгөн. Анан эми биз баягы бизнес ассоциациясы болгондуктан, баягы экономикалык да көрсөткүчтөрдү көрсөтүү зарыл болот. Мисалы үчүн азыркы кол коюлган жарылык, концепция кабыл алынды. Ошонун баардыгы толук кандуу жакшы иштеп кетиш үчүн биз ушул креативдүү индустрия тармагында иштеген тараптар менен дагы жакшы мамиледе болуп, ошолор менен биргеликте иштешибиз керек болот да. Азыркы күндө Кыргызстанда таланттуу инсандар көп, алар дагы өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен, өзүнүн таланты менен акча таап иштеп жатышат, бирок алар мүмкүн көмүскө экономиканын катышуучулары да. Эгерде биз Кыргызстанды жаңы бренд, жаңы жүз менен, мына Жалил айткандай, Түштүк Корея сыяктуу дүйнөгө таанымал болобуз десек, анда бизде формалдуу экономиканын катышуучулары пайда болуш керек да. Алар ачык айкын иштеп, өзүнүн салык декларацияларын тапшырган, жүзү жарык болгон компаниялар абдан зарыл. Мына ошол жаатта дагы жана жарылыктын жана концепциянын кабыл алынышы бул чоң өбөлгө жана колдоо. Мен мүмкүн азыр учурдан пайдаланып айта кетсем, жарылыкта креативдүү индустриялар паркы деген түшүнүк бар да. Креативдүү индустриялар паркы бул биздин көрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, жана биз сейилдеп жүргөн парк эмес, ал сыяктуу курулбайт эч кандай имарат. Баягыдай эле креативдүү индустрия тармагында иштеген компаниялар өз кеңселеринде иштей беришет, жалгыз гана анын түшүнүгү, мааниси парктын алар салык жагынан жеңилдетүүлөрдү алышат да. Мисалы бизде Кыргызстанда жогорку технологиялар паркы деген сыяктуу уюм иштеп келе жатат. Мына быйыл 11-жылдын жүзү болот да. Алар биздин өлкөдө пайда болгондон кийин бизде IT тармагында иштеген көп компаниялар козугарында көп чыга келди. Анан ошол эле учурда бизде дагы коомчулукта IT деген түшүнүк көбүрөөк жайылды да. Эми биздин максатыбыз ушул чыгармачылык, маданият, искусство тармагында иштеген дагы биздин адискөй кесиптештер ушул сыяктуу эле коомчулукка таанымал болуп, анан алардын аброю дагы өссө, анан аброю гана эмес, алар өндүргөн өнүмдүн сапаты жогорулап, ошол эле учурда Кыргызстанды да тааныткандай деңгээлде иштеп баштаса деген
максат менен ушул жарлыкка кол коюлду да, ана концепция кабыл алынды да. Демек бул жерден өкмөт өзү тарабынан болгон милдеттемелерди аткарып жатат. Анан эми ошол тарапты колдоп кетүү жана биргеликте ишке ашыруу бул биздин дагы кызыкчылыгыбыз да. Ошол айтиди өтпөйбүзбү? Анан Кыргызстанда айти мурдага караганда негизи эле дүйнөлүк деңгээлде айти биринчи орунда турат. Анан Кыргызстанда азыр орунду кандай болуп жатат? Ошо айтиге кызыккандар көбөйдүбү? Ошо чет областтан дагы ошо айти менен иштеп жаткандар барбы? Өзүнүн продукцияларын сатып жаткандар барбы бизде? Бизде кызыктуу мындай мисал бар. Айти өзү деле өнүгүп жаткан мурдадан бери. Бирок мындай креативдүү индустриянын бир продукту бар. Руслан Акундун Акыркы сабак деген сериалы. Анан ошол сериалдан кийин ошо айти курстардын региондордун көпчүлүгү толуп калды. Алар жаңы компьютерлерди сурап атышат, азыр мугалимдерди сурап атышат. Анан мындай жаңы демди берди. Ошо креативдүү индустриянын бир продуктусу. Жана ошентип деле креативдүү индустрия ошо айтиге кайта жардам берип койду. Бул өтө таасирлүү тармак да. Мисалы үчүн Жаңы Зеландиянын мисалын алсак, Питер Джексон режиссер жана Властелин колециясынын 3 жылдык тасманы кадимкидей эле Жаңы Зеландиянын өкмөтү алар акча салып, субсидия катары өкмөттөн акча бөлүп берип, туризм тармагына бизге өстүрүү керек, жаңы индикаторлор керек деп максат коюп, саясатты ошол деңгээлде өткөрүшкөн. Анан чындап эле ошол тасмалар тартылгандан кийин 40%га туристтердин агымы көбөйгөн экен да. Анан жанагы биз эмне үчүн Түштүк Кореяга баргыбыз келет, мисалы үчүн биз ошолордун косметикасын же болбосо рамён деген эмне экенин түшүнүп калдык. Себеби жана тасмаларды көрүп жатып биз таасир алдык да. Ошол сыяктуу дагы биздин киноиндустрия тармагында иштегендер, сүрөтчүлөр, архитекторлор кыргыздын оңгусу, кыргызга мүнөздүү болгон мүмкүн ою чийимдерди да дүйнө жүзүнө таанытып, анан ошол дүйнөгө дагы керектүү болчу алардын дүйнөлүк кардарлар колдончу бир өнүмдөрдү ойлоп тапсак, новатор болушубуз керек да азыркы учурда. Ал новатор болуш үчүн бул дагы креативдүү экономиканын бирден бир таасири жана мүмкүн талаптуу болгон нерсеси билим берүү тармагында дагы өзгөрүүлөр болуш керек да. Мисалы үчүн азыр мектеп окуучулары ушул тууралуу маалымат алыш үчүн аларда ушундай бир сабак өтүш керек мүмкүн. Алар кино тартуу деген эмне экендигин, компьютердин түзүлүшү, алар жаштайынан билип тааныса, анан келечекте мисалы үчүн 800 миллион кесип жоюлуп, анын ордуна 300 миллион жаңы кесип пайда болот деп атпайбы? Ошол 300 миллиондун бир топ бөлүгү бул адамдын өзүнүн акыл эси, талантынын, интеллектуалдык эмгегинин негизинде жаралчу кесиптер. Бизде Кудайга шүгүр, бизде төрөлүү индекси абдан жакшы. 57% калкыбыз алар 30 жаштан жаш инсандар. Мына жакынкы арада бизде калкты эсепке алуу ошол өттү. Эми ошонун дагы жыйынтыктарын көрөбүз. Анда дагы ушул мүмкүн өзгөрөт да. Мүмкүн андан да көбөйдү 57%дан дагы биздин жаш ишке жарамдуу калкыбыздын санычы. Анан ошол эле учурда мисалы мигрант болуп иштеп жүргөн инсандар, алар жана жумушчу кесиптери жоюлуп, алар ишсиз калат да. Алар аргасыз болот өздөрү дагы бир жаңы кесиптерди үйрөнүүгө. Мамлекетке кайтып келгенде бул биздин өкмөт үчүн чоң маселе болот. Жумушсуздук көрсөткүчү ансыз деле бизде жогору. Анан кесиптер жоюлду, а бирок адам бар. Анын билими, жөндөмдөрү жетиштүүбү? Ошол тууралуу дагы азыр ойлонуп, азыртадан мүмкүн билим берүү системасында дагы ушундай бир өзгөрүү, реформалар дагы талап кылынат да. Ошо негизи эле Кыргызстанда буга чейин болуп келген, көп эле индустрия ачылат, көп эле ошо ассоциация ачылат дагы эле, анан айтылып калып эле, анан кээде жабылып калган учурлар дагы бар да. Анан ушул багытта ушу сиздердин ассоциация дагы да иштеп кетиш үчүн, дүйнөлүк орунга чыгыш үчүн кандай аракеттер көрүлөт? Негизи эле ошо эмгеги акталабы? Жакшы маселени көтөрүп атасыз, чындап эле. Мен мисалы үчүн азыр ассоциациянын түзүлгөнү 19 октябрь 2021 жыл. Мына 19 апрелде жанагы креативдүүлүк жана инновация жумалыгында биздин 6 айлыгыбыз болду да. Анан 2 күндөн кийин президентибиз жана жарлыкка кол койду. Баягы жакшы шарапат, жакшы жаңылыктар болуп атат. Эми ушул нуктан жазбай, биз ушул багытта келгиле биригип дагы көбүрөөк иштешели деп атабыз да. Анан негизи бизде
ассоциациянын мүчөлөрү өздөрүнөн өзү эле булар жаратмандар да. Мисалы үчүн буга чейин жарлык жок деле, концепция жок деле алар өздөрүн шыктандырып, көйгөй бар деп мөгдүрүп отурбастан, жок буну да чечсек болот, көрсөм мунун арзаныраак жолу бар экен деп баягы ылайыкташып келишкен да. Анан мен да ишенем, ошол ассоциациянын мүчөлөрү өздөрү креативдүү индустрия тармагынын өкүлдөрү дагы биригип, мындан ары да саныбыз сапатка айланып, анан биргеликте бир жакшы иштерди алып барсак, биз жаратман Кыргызстанды куруп кетебиз. Эфирибиздин аягында ошо президент Садыр Жапаров да фестивалга катышып атпайбы? Ошо Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү менен биргечи. Алар ошо сиздердин фестивалды да көрдү, кол өрүүчүлөрдү да көрдү. Кандай баа берди? Бул эми өзүнөн сураса жакшы болот эле. Негизи иш чарабызды келип катышып бергени биз үчүн жакшы шыктандыруу болду да. Мен эми биз тараптан айта аламын, бизге болгон таасири кандай болду. Президентибиздин өзү келип катышып, өкмөт мүчөлөрү келди, экономика министрлигинин өкүлү, маданият министрлигинин да бөлүм башчылары келип катышып отурушту. Бул биздин иш чаранын баягы деңгээлин да жогору койду. Анан да сиздер сыяктуу массалык маалымат каражат өкүлдөрү дагы биз менен азыр байма-бай байланышка чыгып жатышат. Бул аркылуу дагы биз баягы креативдүү экономика деген эмне, ошол кызыктуу жана бизге пайдалуу тармак экендигин тааныта билип жатабыз. Анан президентибизге да жакты деп ишенебиз. Демек биздин ошо креативдүү экономиканы өнүктүрүү үчүн жогоруда айтылган балким кино тармагынан болобу, ошо жаштарды бир жакшы жакка тартуу үчүн аракеттерди жүргүзүү экен да. Туура, анан негизи Нуржан бул жерде эл аралык дагы тажрыйбаны эске алсак, креативдүү индустрияны таанып билүү жана кайсы тармактар кирет же кирбейт, бул ар бир мамлекеттин саясаты жана ар бир мамлекеттин өзгөчөлүгүнө байланыштуу болот да. Мисалы үчүн Улуу Британияда 12 индустрияны таанышкан креативдүү деп. Алардын саясаты өзүнчө, алардын тарыхый өнүгүүсү жана алардын инсандык калыптануусу да башкача шартта өтөт да. Мисалы үчүн биз элчи менен жолукканбыз, Улуу Британиянын элчиси Чарльз Гаррет менен. Ал киши айтат, мен бала чагыман музейлерди байма-бай көрүп келген, көргөзмөлөрдү көрүп, мен креативдүү экономиканын шартында өскөн инсанмын дейт да. Биз келгиле, мына урматтуу көрөрмандар, силер эле өзүңөргө өзүңөр суроо берип, ошого жооп берсеңер, кайсы күнү, качан сиздер акыркы жолу бир искусство же маданият тармагына байланыштуу бир иш чарага катыштыңыздар, же болбосо бир музейге барып көргөзмөнү көрдүңүздөр. Бизде ал жаатта дагы чоң маселелер бар да. Мисалы үчүн инсандын калыптануусу, креативдүү экономиканын өзөгү жана оңгусу бул инсан. Ал инсанды руханий жактан да бай кылып, билимий жактан да жакшы байма-бай сугарып, технологияларды таанытып, анан ошол эле учурда анын ички эрки жана сезими ачык кылып тарбиялоо, бул көп комплекстүү маселелерди камтыйт да өзүнө. Ошол себептүү бул креативдүү экономиканы өнүктүрүү, демек бул ар тараптуу өнүктүрүүгө алып келет деп ишенебиз. Чоң рахмат. Ошо биздин алдыдагы эфирибизде айткандай, креативдүү экономика биздин дүйнөлүк рынокко чыгат деген үмүттөбүз. Эфирге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алдыда иштериңиздерге ийгиликтер да каалайбыз. Чоң рахмат, бирге болсун. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, креативдүү экономика бул заман талабына жараша баалуулуктарыбызга жаңы дем, жаңы түс берип, жаратмандык аркылуу элибиздин туруктуу өнүгүүсүнө ишенимдүү жол ачат. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.